Коомдо муну жашыра турган нерсе эмес экен да. Мен деле буга сетиркөө менен карап бир жиркеничтүү мамиле кылчумун да. Жанагы эркек эркекке бойсунуп, же болбосо аял аялга. Бунун баары табияттын баякка жазып койгон нерсеси экен да. Анан кээси бул өздөрү бул теманы түшүнбөйт, бирок ошо түшүнбөгөн темасы менен коомдун үрөйүн учургандар көп экен да. Айрыкча могу dini taksirler var, robot taksirler de aytarlım. Gerek bolsa en günкүнүчтүү муфтий айтып атпайбы, бул деген вирус сыяктуу жугуп кете турган оорутайчы. Ушунчалык караңгылыкта ушун. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер, мекенчилдер, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Иштериңиздер жакшыбы? Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, ушул эфирде кайдыгер карабай бөлүшүп коюңуздар. Акыркы бир-эки маселе болуп атат. Ысык Көл областында 4 пансионат боюнча, ошол боюнча оюн кандай деген сураганда жарандар жок эмес. Мага да байма-бай жазып атат. Ошого эфир кылып, болгондо айтып коюун туура көрдүм. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, сөзүн башында эле айтып коеюн. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев мамлекетти же жерди сата турган адамдардан эмес. Кейбір бір бузукулар, булар сатып атат, булар минтеп атат деп жалган маалыматтардын баарын таратып, элдин башын айлантууга колунан келишинче аракет жасап атат. Эми кече эле бир Олжобай Шакир деген өзү акын болмуш болуп жүргөн, жазуучу болуп жүргөн бир адам карапайым калкты митингге үндөп атат. Бизге чынында митингдин кереги жок. Мамлекетибиз эми жөрмөлөп, эми буттан туруп келаткан кезде дагы бир канчалык деңгээлде аркага кетиштин эч кажети жок. Ошо Олжобай Шакир гейлерди колдоп жүргөнү бул анык. Анткени анын кызы табиятынан кыз болуп төрөлгөн, бирок жанагыл дарыларды ичип, алекет болуп, ошол баланын кейпин кийип, өзүн бала болгонго аракет кылган бир кызы бар. Эми бул гейлер, бузукулар аркасында чоң-чоң турган саясатчы, уурулар турган адамдар элге чыгып маалыматтардын баарын жалган айтып атат. Ошондой эле президентибиз Садыр Нуркожоевич убагында Акаев берип жиберген 1000 деген гектар Канадага 25 жыл, 27 жыл иштеп келди. Ошол Канаданын бюджетін толтыруш үчүн, ошо инвесторлардын бюджетін толтыруш үчүн. Анда Садыр Жапаровка ошончолук эле акча керек болуп аткан болсо, кумтөрдү албай эле, кумтөрдөн мурдагыдай эле, мурдагы президенттердей эле парасын алып коюп, сол чөнтөккө салып коюп жатып берсе болмок да. Мындай логично ойлонбойлубу? Да логика болуш керек адамдар, урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргыз элим. Эми ушул эки адам мамлекетке иштеп атат. Ушунун айлана тегерегинде адамдар аракет кылып иштеп атат. Туура эмес кадрларды мен мурдатан эле айтып жүрөм, бар. Бирок алардын баары чечка болуш керек, алардын баары тазаланыш керек. 4 пансионат боюнча айта турган болсом, урматтуу кыргыз элим, ал жерде мурунку премьер-министр Сапар Исаков Атамбаевдин убагында ошол кайра кайтарылып берилсин деген, Өзбекстанга кайтарылып берилсин деген эме бар, ал жерде кол бар. Ошол колдун негизинде бул соттошуу, жана арыздануу, жана кайтарылып берилип аткан ошол. Кайтарылып берилгенде, урматтуу кыргыз элим, урматтуу бир туугандар, ушуну түшүнгүлө. Алар келип ал жерде жашап алат, алар өзүнүн менчиги кылып алат деген эмес. Балбак Төлбаев айткандай, жер кодексинде бизде канча бир инвестор, канча бир адам болбосун, эч ким биздин жерди алганга, менчиктештирип алганга эч кимдин укугу жок, укугу болгон эмес, жана болбойт дагы. Ушуну туура түшүнгүлө да. Эми биздин деле мына эки патриот адам, булар жөн эле эшек такалап отурган жок да. Экөө мамлекетке кызмат кылайын, мамлекетти көтөрөйүн, мамлекетти алдыга жылдырайын деп атат. Жанагыл эски акурдан акча жеп жүргөн уурулар, көпөстөр, мурдагыдай акча жебей качкын болуп жүргөнү, камалып атканы, жоопкерчиликке тартылып атканы алар үчүн минус. Ал президент болгон адамдарда эбегейсиз акчалар бар. Ошол акчалардын не кылышты билбей, чачып, каалагандай кылып, азыркы убакытта
мына телеканалдарды жалдап алган Апрель, Арча, Жалбырак, Клоп, Азаттык жана башка ушуга окшогон нерселердин полный бүттүгүн өздөрүнө жалдап алып, элдин башын айлантып атат. Мамлекеттик телеканалдарга караганда ууру коррупционерлердин телеканалдары 5 эсе 10 эсе көп десем жаңылышпайм. Ушуну бир билгиле. Бишкекте Таксим деген чайкана бар. Бишкекте жана башка дагы мейманканалар бар. Бишкекте жана башка дагы тамак ичүүчү турецкий, кытайский, корейский жана башкалар бар. Кээ бир корейстер, инвестор болуп келген корейстер бар. Кээ бир ошо кыргыздар, тигил түрктөр бар. Ошолор мамлекеттен жерди алып арендага, мамлекетке ушул бюджет төгүп, ошол жерге бирдеке салып, карапайым калкка жумуш түзүп атат. Силер түрккө өтүп кетти деп анда бар Таксимди бузуп салгыла. Эми 49 жылга чейин ким бар, ким жок деп жанагыл Шаршен Али Дастан Шаршеевби, тигил спортсмен өзү негизичи Америкада жатып алып сүйлөп атат. Ал малчы. Учурундачы мына Сооронбайдын убагында Балбак Төлбаевдин жардамчысы болуп жүргөн. Бийликке бир да жолу сөз айта албай, бийликти мактап, жактап эле кечкери видео тартып жүргөн бала эле. Эми Садыр Нуркожоевдун убагында бийликке жетпей калса, Садыр Нуркожоевдун убагында бир нерсеге жетпей калса, өзүнчө саясатчы болуштун кереги жок. Сен саясатчы болуш үчүн сенин атаң саясатчы болуш керек. Сен саясатчы болуш үчүн ушу каныңда бир дээриңде болуш керек. Сен саясатчы болуш үчүн мамлекетке күйүшүң керек, мамлекетти сүйүшүң керек. Муногул 200 айбан уурулар мамлекетти талкалап бүтүп туруп, азыркы убакытта мамлекеттин дагы башын айлантырып, карапайым калктын башын айлантып, 4 пансионат кетти. Мына Киров Сусактагычы кетет. Мына могу Кемпирабад кетти. Равшан Жээнбековго айтар элем. Равшан ким? 349 объектini сатып жүргөн мошенник. Равшан чистый мошенник. Равшандын аялы, мисалы, баягы УКМК кармады. 1 миллиард 300 бирдеке миллион сомдук мүлктү ушундай нерсе жасаган дейт. Действительно, булар кымбат мүлктөрдү каалагандай калчашкан. Равшандын толтура мүлктөрү бар. Равшандын бир тууганынын 70-80 квартирасы бар. Анткени мүлк министри болуп турган кезде мамлекеттин бардыгын жайлап, тууган уруктарына полный бүттүгүнө байлыктардын баарын жастырып, мамлекетти каалагандай калчап тоношкон булар. Эми ушунчалык эле Равшан Жээнбеков мамлекетке күйөт экен. Эмне үчүн Көксайды Адахамат Умаров берип аткан кезде, Көксайды бербе деп, мен талас жерим болот, киндик каным ошол жерди тамган, мен таласым деп туруп коргоп чыккан эмес. Анткени Равшан Афирис Гейдин ага акылы да жеткен эмес. Анткени ал убакытта өзү бийликте отурган. Муногу эки кишини айтып коеюн, Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевичти. Булар мамлекетти сата турган, жерди сата турган адам эмес. Буларга акча керек болсо кумтөрдү албай туруп, кумтөрдөн миллиардтарды чөнтөккө алып коюп туруп, унчукпай эле доляны алып туруп жата берсе болмок. Акаев, Бакиев, Отунбаева, Атамбаев, Сооронбай, Жээнбековдор ошондой эле система менен алып коюу менен чөнтөккө салып коюу менен жашап келбедиби? Туурабы? Бул туура факты бул. Анткени мынча миллион доллар алчу экен деп соцсеттерге жана башкалардын баарына чыгып атпады бул маалыматтар. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, дүрбөлөңгө түшпөңүздөр. Мамлекетти сата турган адамдар булар эмес. Булар мамлекетке күйүп, мамлекетти көтөрүп атат. Кыргызстанда канча деген жакшы иштер болуп атат. Мектептер болобу, соц объектилер болобу, жолдор болобу, жарыктандыруу болобу, жана башка болобу, бүттүгү. Эми бир эле нерсени айтайын. Мен туннелден өткөн сайын ар дайым ушул качан оңолот дечим эле да. Ушу 3 километр болгон туннелди эч ким оңдой алган эмес. Атамбаевдин убагында оңдолбады, Сооронбайдын убагында оңдолбады, Отунбаев, Акаев, Бакиевдин убагында. Жаңы салынгандан баштап ошол туннел ошо менен туруп келди да. Аң дөң сай болуп туруп, бүттүгү эме болуп калган. Эми ошолордун баарын оңдоп, Кудайга шүгүр, ордуна келтирип, зыңыратып койбодубу? Мен өзүм бара элекмин. Бирок видеосун жөнөтүп атат магачы адамдар. Ыраазы болуп атат да. Эми Олжобай Шакир жанагы баласы гей болгон кыз болуп төрөлгөн адам бала болуп
гормональный жана эме дарылардын баарын ичип, Алланын амирине, Алланын сөзүнө, Алланын бергенине каршы чыккан адамдарды уга турган болсок, анда билбейм. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, Мотоев туура айтты, Нурлан Мотоев аябай туура айтты. Бул Атамбаевдин убагында эле берилген, Атамбаевдин убагында эле кол коюлган нерсе болчу. Акча керек болсо, мына ТЭЦти жаңылайбыз деп туруп, Атамбаевге окшоп, Сапар Исаковго окшоп 386 миллион долларды чөнтөккө салып койсо болмок булар деле. Ишенесиңерби, мамлекетте акча жок. Мамлекетте ошо куруп аткан жерлер полный бүттүк мына курулуп атат. Карыздар төлөнүп атат. Минус 39 миллиард менен келишти. Ошону бюджетти көтөрдү. Иштеп атпайбы? Иштеген ушунчалык болот, урматтуу элим. Элде эч убакта күнөө жок. Мерде бузуку, жанагы 200дө айбан, мошенник, саясатчы сөрөйлөрдө да бул күнөөнүн бардыгы. Көп убакыттан бери эфирге чыга эле келем. Эфирге деле негизи чыкпай эле койгонду туура көргөм. Бирок чынында элдин башын айлантып аткан үчүн түндө 3төбү, 4төбү, ар кандай бир убакытта 4 пансионат боюнча жазып аткандар болуп атат, суруп аткандар болуп атат. Ошого калыс ой пикиримди билдирип коюуну туура көрдүм. 4 пансионат эч убакытта берилген жок. Ал аренда, ушуну бир билгиле. Ошол пансионаттардын КВТсин полный бүттүн көрдүңөр. Ал жерге бир канча миллион доллар акча жумшап, мамлекетке дагы бюджет, мамлекетке дагы тиги налог, салык жана башка ишканалардын полный бүттүгү түзүлөт. Ал биз үчүн жакшы. Анда мына шаарды карай турган болсок, уйгурлардын кухнясы бар, турецкий кухня бар, кытайский бар, корейский бар, башкасы бар. Анда алардын полный бүттүгүн анда бузуп салалы. Өзүбүздүн кыргыздар чынында алардай болуп, алардын деңгээлиндей болуп сала албай жатат да. Өзүбүздүн кыргыздар ошондой комфорт кылып мүмкүнчүлүк түзө албай жатат чынында. Түрктөр дүйнө жүзүндө бар. Анткени түрктөр чындыгында ишкер, чындыгында мээнеткеч адамдар. Биздикинде ол акчаны власть этип коюп отура бербейт. Алар өстөрү ошол тамак ашын полный бүттүгүн өстөрү жасап, нолдон баштап өстөрү, мындай айтканда боктон гүл жасаган адамдар. Ошентип туруп ишкер болушат. А бизде атаң бай болуш керек, же таанышың күчтүү болуш керек, же жана башка болуш керек да. Ошондо бизнесмен болуп кетесиң. Ошого урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңар дүрбөлөңгө түшпөгүлө. Равшан Бекназаровго окшогон, эски саясатчы сөрөйлөргө окшогон аферисттердин айтып аткандары полный бүттүк жалган. Мамлекетке ушулар күйгөн болсо 30 жыл аралыгында эшектин чоозун чечкен жок, эчтеке салган жок, эчтеке жасаган жок. Уяла турган заманга келгенбиз. Мамлекет жок болуп кете турган заманга келгенбиз. Кыргызстан кете эмес, просто Кыргызстан тонолгон мамлекет. Ошону тонотуп, полный бүттүгүн жок кылып жибергенде, булардын толук мүмкүнчүлүгү бар эле могул 200 уурулардын жана сайрап аткан сагызгандардын. Да бир нерсе мени сүйүндүрөт. Сагызгандын адамдары, Мадумаровдун адамдары. Мадумаровдун 200 экенин, мошенник экенин, өзү үчүн иштеген, полный бүттүгүн, парчасын полный бүттүгүн өзүнүн кызыкчылыгына иштеткенин айтып чыкканы бул адамды сүйүндүрөт. Урматтуу элим, ушул эфирди кайдыгер карабай бөлүшөбүз, комментарий калтырабыз, лайк басабыз. Мени бир канчалык адамдар жаман көрүп, жаман нерсе айтышы мүмкүн, бирок мен калыс оюмду айтып атам, калыс пикиримди айтып атам. Мен жаранмын, айтканга менин укугум бар. Мен мыйзам мага жол берет айтканга. Ошол урматтуу элим, баарыңардын ишиңерге ийгилик. Дүрбөлөңгө түшпөгүлө. Мамлекетти сата турган булар адамдардан эмес. Баары эле чыгып жанагыл TikTok'та да жүрөт, бир аял чыгып алып, андай мындай деп Садыр Жапаровду жамандайт, Ташиевди жамандайт, бир Зулушевду жамандайт, монтип жүрөт, бирок фактически эч нерсе жок да. Мен деле айтып берем, ал мында, ал тигинде, бул тигинде. Көчөдө бирөө деле айтып берет. Андай болбойт да. Факты болуш керек да, факты. Полный бүттүк жерде. Биз кошуна өлкөбүз, Өзбекстан, Казакстан, башка өлкөлөр биз кошунабыз. Кошуна болгондон кийин өзүбүздүн мамилебиз бар. Тилибиз деле бир. Бардык жагынан окшоштугубуз бар. Динибиз да бир жада калса. Урушуп талаштын кереги жок. Анан көрөк бири-бирибизди аке-жаке деп, бири-бирибиз менен иштеше турган убакыттабыз. Дүйнө азыркы убакта кризис, дүйнө кыйынчылык, жок болуу коркунучунда турган убакытта баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып,
азыркы отурган ажабызды колдойлу. Кийин өзүңөр чечесиңер канчалык деңгээлде иштеп аткан, кандай иштеп аткан полный бүттүгүн. Мамлекетте кандай өнүгүү болду, өсүү болду өзүңөр баа бересиңер. Азыр дүрбөлөңгө түшүп, бир шумпайдын сөзүнө алданыштын эч кажети жок. Ошол урматтуу элим, баарыңардын ишиңерге ийгилик. Ассаламу алейкум, көрүшкөнчө.